Саламатсыздарбы? Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн мектепке чейинки билим берүү адистиктеринин окутуучусу Кыргызбаева Айсулуу Кимсановна мектепке чейинки курактагы балдардын чыгармачылык ишмердүүлүгү предметинен видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы мектепке чейинки билим берүү уюмдарындагы театрлаштырылган оюндар. Сабактын максаты театрлаштырылган оюндар жана түрлөрүн билишет. Мектепке даярдоо топ жана ортоңку жогорку топтордо уюштурулуучу театрлаштырылган оюндарды билишет. Үчүнчү, мектепке даярдоо топ, ортоңку топ, жогорку топтордо уюштурулуучу театрлаштырылган оюндарды уюштура алышат. Урматтуу студенттер, биз төмөндөгүдөй сабактын темабызды мектепке чейинки билим берүү уюмдарындагы театрлаштырылган оюндар деп атадык. Деги эле театралдашкан оюндар деген эмне экендигин түшүнүп алайлы. Театралдашкан оюндар сюжеттик ролдук оюндардан айырмаланып, көрүүчүлөрдүн болуусун талап кылат. Театралдашкан оюндарды уюштуруп жатканда алдын ала балдарга ролдор бөлүнүп берилип, айтыла турган сөздөрү баардыгы тең алдын ала жаттаттырып даярдалат. Театралдаштырган оюндун башка оюндардан болгон айырмасы алардын көрүүчүлөрү бар болот. Ал көрүүчүлөрү ким дей турган болсок, өздөрүнөн кийинки кичинекей группаларды, же болбосо ата-энелерди, же болбосо тарбиячыларда сунушталат. Аларды күн мурунтан алып келип, көрүүчү катарында толуктап алсак болот. Ал процессте балдарда көркөм каражаттардын интонация, мимика, жест жардамы менен көркөм чыгарманын идеясын жана автордук текстти так чагылдыруу билгичтиги калыптанат. Бул татаал ишмердик айрыкча аны даярдоо баскычында чоң адамдардын сөзсүз катышуусу талап кылынат. Театралдашкан оюндар чындыгында да кызыктуу болуш үчүн балдарды көркөм аткаруу ыкмаларына гана эмес, оюнду көрсөтүү үчүн орунду даярдай алууга да үйрөтүү керек. Театрлаштырылган оюндар Куурчак театры, Манжа театры, Көлөкө театры, ырларды, жомокторду коюу, инсценировкалоо жана стол театры болуп бөлүнөт. Мунун бирден атап өтсөк, Куурчак театры атайын занавескалар менен жабылып, куурчактарды кийинтип, алдын ала сөздөрү жатказып, куурчактарды көрсөтүү менен, куурчактардын коштоосу менен ойнотулуучу оюн Куурчак театры болуп эсептелинет. Ал эми Көлөкө театры болсо, атайын колдордун жардамы менен, же болбосо бир нерсенин жардамы менен көлөкөсүн түшүрүп көрсөтүү менен ойнотулуучу оюн Көлөкө театры болуп эсептелет. Ал эми Манжа театры бул колдордун манжалары менен түркүн түстүү формадагы чымчыктардын, гүлдөрдүн, жөжөлөрдүн басып кетип аткандагы, же болбосо жатканын, куштардын учуп бараткандарын манжанын жардамы менен көрсөтүүчү оюн. Ал эми ырларды, жомокторду инсценировкалап, аларды бала күн мурунтан сөздөрүн жаттатып, айттырып, тарбиячынын жардамы менен уюштурулуучу оюн болуп эсептелинет. Ал эми стол театрында атайын столдорду коюп, столдордун жардамы менен үстүндө дата күн мурунтан даярдалган куурчактардын жардамы менен стол үстүндө аткарылуучу оюн стол театры болуп эсептелинет. Урматтуу студенттер, слайдыбыздын кийинки бөлүгүндө театрлаштырылган оюндардын бөлүнүшү жөнүндө айтабыз. Театрлаштырылган оюндар экиге бөлүнөт. Режиссердук жана драматизациялоо болуп экиге бөлүнөт. Мында режиссердук оюнга
Бул бала бардык ролдорду оюнчуктар арасында бөлүштүрүлгөн оюн. Ал эми өзү режиссердун милдетин аткарган, каармандар ортосунда баарлаштырууну уюштуруп, окуяларды бала өзү ойлоп табат. Режиссердук оюндар дайыма эле жекече болбойт. Кээде алар 2-3 катышуучуну бириктириши мүмкүн. Ал жогорку мектепке чейинки жана кенже мектеп курагындагы балдар үчүн көбүрөөк мүнөздүү болот. Бул режиссердук оюнда бала бул оюндагы каармандарды, оюндардын жүрүшүн өзү ойлоп таап, каармандарды өзү айтып, өзү бөлүштүрүп, оюнду башкарып аткан бала режиссердук ролду аткарып, калган оюндардын ортодогу кызыгуусун, оюндардын болушун, бүтүшүн бүтүндөй алдына ала айтып, оюн ошон андан ары көрчөйт. Андан кийинки оюнубуз бул драматизациялоо оюну. Бул оюнда оюндарды адабий чыгармаларды же өздүк сюжетти ойноого негизделет. Спектаклден айырмаланып, драматизациялоо оюндары репетицияны талап кылбайт. Оюн драматизациялоо балдарга чыгарманын идеясын терең түшүнүүгө, анын көркөм баалуулугун сезүүгө жардам берет. Кептин жана кыймылдын көркөмдүгүн өнүктүрүүгө түрткү берет. Бул драматизациялоо оюнунда, чыгармаларда балдар сюжетти ойноого өздөрү негизделип, өздөрү сунушталып, күн мурунтан үйдөн, ата-энесинин жардамы менен, же болбосо чоң адамдардын жардамы менен окулган китептердин негизинде мына ушул оюн окуган жомоктордон, спектакльдерден карап көрүп, ошонун негизинде ойногонго далалаттанышат. Кийинки слайдыбызда жаш курактарына жараша оюндун таасирин айтабыз. Бында ортоңку топ, жогорку топ жана мектепке даярдоо топторун бөлүп карадык. Ортоңку топто, орто топтогу балдарда театрлаштырылган оюндардын системасынын натыйжасын ошол өздөрү аткарган ролдордогу каарманга айлануу, аларды тууроо жөндөмү пайда болот. Балдар өздөрү ээ болгон көндүм менен билгичтиктерди колдонуу аркылуу көркөм образдарды жаратышат. Театрлаштырылган оюндан жаш курактары, жогорку топтогуларга бул куракта ар бир ролду аткаруу маанилүү болуп калат. Ар бир ролду аткарууда бала үчүн ролду канчалык деңгээлде чындыкка жакын ойноду, ушул маанилүү болот. Бул болсо баланын артисттик шыгын ойготот, же болбосо ойготууга жардам берет. Бул театрлаштырылган оюндун таасири мектепке даярдоо тайпаларында балдардын жамааттык ойноого болгон кызыгуусун арттырат. Алар педагогдун суранычын чын дили менен аткарышат жана оюндун шартын курбуларына түшүндүрүп берүүгө жарап калышат. Бул учурда оюн активдүү жүрөт. Балдар эрежелерге баш ийүү менен башкаларга да эрежелерди сактоого үндөшөт. Кийинки слайдыбызда бул театрлаштырылган оюн. Театрлаштырылган оюнду уюштуруунун эмне максаты, кандай милдеттери бар экендиги жөнүндө маалымат берем. Театрлаштырылган оюн башка оюндардан айырмаланып, атайын күн мурунтан даярдалып, сөздөрү балдарга бөлүнүп берип жаттатылып, ролдорго бөлүштүрүлүп, атайын көрүүчүсү болгон оюн. Бул театрлаштырылган оюн болуп эсептелинет. Бул театрлаштырылган оюнда педагогдун ролу аябай чоң. Педагог бул оюнду ойнотуп атканда, же болбосо уюштураардын алдында өтө этияттык менен мамиле жасоого зарыл. Бында педагогду оюнду уюштуруудагы төмөндөгүдөй милдеттери бар. Педагогдун башкы маселеси
Ролдорду балдардын нааразы кылбай бөлүштүрүп берүүсү. Жомоктук сюжеттер балдар үчүн алмаштыргыс болсо дагы, айрыкча эркек балдар арасында баатырдык каармандар шыктандырат. Мынга педагог өтө этияттык менен көңүл бурүүсү зарыл. Педагог тандалып алынган дидактикалык материалдардын маазмунун ар дайым жаңылап, өзгөртүп туруусу керек. Эгерде материалдардын маазмунун жаңылап өзгөртүп турбасак, балдар бир аткарган чыгармаларды, театрлаштырылган оюндарды кайра ойной берсе, анын маазмуну, сапааты жагынан начарлатып, аткаргысы келбей калган мүнөттөр көп кездешет. Педагог мектепке чейинки балдардын интонациялык тажрыйбасын пайдалана алышы жана аларды бир жагынан оюн кырдаалына, кыял чабыты менен ишке аралашууга, экинчи жагынан көңүл буруу жана көңүл топтоо кырдаалына тартуусу керек. Ошондой эле жомоктун үстүндө иштөөдө педагог ар бир баланын ою менен эсептешүүсү керек. Эгерде бала рол тандап атканда же ролду берип атканда ал ролду каалабай башка ролду суранса, тарбиячы анын суранычын сөзсүз түрдө калыптандырыш керек. Баланын кандай рол аткарганга шыгы бар экенин, анын артисттик шыгын арттырууга кандай жардам берүү керек экендигин педагог сезип туюусу зарыл. Педагогдун милдети ар бир каармандын кызыктуу тараптарын балага жеткирүү, анын жүрүм-турумундагы өзгөчөлүктөрүн көрсөтүү болуп эсептелинет. Тигил же бул каарман эмне үчүн баатырдык иш-аракеттерди жасаганды, ага ким жардам бергени тууралуу педагог сурап, балдарды өз алдынча ой жүгүртүүгө шыктандыруусу керек. Ушинтип, бүгүнкү мектепке чейинки билим берүү адистиктери үчүн даярдалган видео сабагыбыздын аягына чыктык. Саламатта калгыла.